Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен атайын Байтиктин тоосуна келип алып, кадимки Байтик Батыр жайлаган тоолорго келип алып, Камчыбек Ташиев мырзага жана андан тонолгон ишкерлерге, кордук көргөн адамдарга, жанагы кустурулгандарга кайрылуу кылайын деп келип атам. Мына аркабызда турган бул мүрзө, чоң мүрзө. Шаардагылардын бир бөлүгү ушул жакка келип жайгашат. Өлгөндөрдү ушул жакка көмөт да. Урматтуу Камчыбек Ташиев мырза, мына эртеби кечпи бардыгыбыз албетте өмүрүбүздү, тагдырыбызды Кудай жакшысынан өмүрүбүздү узунуна берсин. Сизге да узун өмүр каалайм. Бирок эртеби кечпи баарыбыз дүнүйө жыябызбы, бийлик жүргүзөбүзбү, байлык топтойбузбу, айланып келип ушундай 2 метр жерге кирип, 3 метр кепинди оронуп, үстүбүзгө боз топуракты жамынып, өмүрүбүз бүтөт. Жанагы жыйган терген байлыгыбыз, бийлигибиз, машинабыз, акчабыз баары калат аркабызда. Мен сизге кайрылат элем. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз кече жакында кайрылуу кылып, мурда күнү айтыпсыз, мен тазамын, акмын, актыгымды соттон далилдейм депчи. Анан тарапташтарыңызды чыкпай эле койгула, тиги бу деген сыяктуу мындай намек берип, бирок ичиңизде мен бул нерседен мындай месседж кабыл алдым да, мени камаган жатышат, если что мени колдогула, колдойсуңарбы дегендей намекту байкадым. Бирок сиз үчүн эч ким төшүн тосуп деле чыкпаса керек. Анткени сиздин ак эмес экениңиз, тескерисинче карайып кеткендигиңиз, жүрөгүңүз, бир кезде таза жүрөгүңүз карайып кеткени, канча адамдарга зулумдук жасаганыңыз, канча адамдарды, ишкерлерди, бейгүнөө адамдарды, добросовестный ишкерлерди, покупательдерди тоноп, байлыгын тартып алып, акчасын тартып алып куратканыңыз бүгүнкү күндө чет-четинен ачыкталып, бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги тарабынан сизге карата бир атайын иш-чаралар, мыйзамдын чегинде иш-чаралар башталганын биз чет-четин угуп атабыз, адвокаттар жарыя кылып атышат. Эми сиз мурда мындан 1-2 жыл мурдабы, эсимде жок, 1 жыл мурдабы эле өткөн жылы жайда экен. Туңгучта Жамалбек Рысалиев деген иниңизди ушу эшигинин алдына бир боз үйдү коюп алып, бизнес кылып атыптыр, мыйзамсыз бизнес кылып атыптыр деп жала жаап камаардын алдында сиз айткансыз. Жамалбек, будь мужиком. Мойнуң албайсың эркекче деп айткансыз да. Мен сизге айтат элем, Камчыбек Кыдыршаевич, будьте мужиком. Кылганыңызды кылдым деп мойнуңузга албайсызбы? Эгерде сиз мойнуңузга алсаңыз, кылдым, туура эмес нерселерди кылдым, кээ бир нерселерди билип кылдым, кээ бир нерселерди билбей кылдым, кээ бир нерселерди мага жамынып, кол алдындагылар кылып коюптур, мен да ката кетирдим деп мойнуңузга албайсызбы? Ошондо сиз тарыхта чыныгы батыр катары калмаксыз. Бирок тилекке каршы сиз дагы өзүңүз бир кезде башкаларга үлгү болуп, ушундай болгула, таза болгула дегендей таза эмес экенсиз. Бүгүнкү күндө эр жүрөкмүн, баарыңарды камайм, өпкөңөрдү үзөм деп жүрчү элеңиз, тилиңерди жулам, колуңарды сындырам депчи. Көрсө сиз андай деле батыр эмес экенсиз. Мунун баардыгы жанагы кум сепилдей болуп, урап түшүп, же болбосо жанагы көбүктөй болуп чачырап кетти. Эми урматтуу ишкерлер, жанагы 1 тыйындан 5 тыйындан мен талаа түстө жүрүп иштеп, 10 жыл Америкада жашап, мээнет менен 5 тыйынды 10 тыйынга, 3 тыйынды 5 тыйынга кантип кураш керек экенин жакшы түшүнөм. Канчалык оор экенин, канчалык мээнет экенин жакшы түшүнөм. Мен ошол ишкерлерге кайрылат элем. Силер адал эмгегиңерди, ак мээнетиңерди, тапкан ташыганыңарды тарттырдыңар. Эми мамлекетке бергениңер мамлекетте калат.
ал мамлекеттин казынасына кетти, ал элдин кызыкчылыгына жумшалды, сот объектилер курулат, балким жолдор курулат. Бул жакшы. Мамлекетке бергендер мамлекетке калат. Ал эми жеке жактарга эми каракчы десе таарынат дагычы. Каракчыларга акчаларын тарттырып, сол чөнтөккө солотуп, сол чөнтөккө кусуп берген акчаларыңарды алышыңар керек. Мээнетиңердин жок дегенде жарым жартылай акталышы керек. Мамлекетке бергениңер калсын, бирок жеке жактарга чөнтөктөргө кусуп бергендериңерди кайра кайтарып алышыңар керек бүгүнкү күндө. Камчыбек Ташиевдин үстүнөн иш козголуп, ал өзү дагы мойнуна алды, адвокат Икрамидин Айткулов дагы айтты. Бүгүнкү күндө суракта жүрөт. Кудайдын куттуу күнү, өзү дагы, иниси дагы, жанагы иниси камалып жатат коррупция менен. Баласы дагы, анан подчиненныйлары дагы, Токторбаев, жанагы Досманбетов деген жана башка эмелер тиги суракка кирип чыгып атышат. Ал эми неме болсо, берки иниси коррупция менен камалып жатат, жээндери камалып чыкты. Анан эртеңки күнү ал соттолуп кете турган болсо, силер же иттен жок, же ит байлаган жиптен жок талаада каласыңар. Ошон үчүн айтат элем, коркпогула. Ташиевке иш козголду. Буга чейин айткам, Ташиев келбейт. Кайра кызматка отурбайт. Анан моногу эки дос калп эле пранк кылып аткан жокпу деп атасыңар. Пранк кылган жок. Президент чечкиндүү чечим кабыл алган. Болгону баягы адамгерчиликтин негизинде мыйзамдын чеги менен, факты менен акырындап мыйзам жолунда жылып келатат. Ошондуктан силер кайрылып ГСУга болобу, анан военный прокуратурага болобу арыз жазып кайрылышыңар керек. Таймураз Ташиев тонодубу, Шайырбек Ташиев тонодубу, Камчыбек Ташиев тонодубу, же Эду Питолор тонодубу, ким тонолсо, ким силерден акчаңарды сыгып алса, чөнтөгүнө алганын кайра аларды да кустуруп туруп өзүңөргө кайтартып алгыла. Бул силердин мыйзамдуу укугуңар. Ишкерлер, силерге кайрылат элем. Мындай өзүңөрдүн адилдигиңерди тастыкташ үчүн мыйзам чегинде күрөшкөндөн коркпогула. Мамлекет бүгүнкү күндө мыйзамдык калыбына